сыйлап, элдин кыйналып атканын сезип, ушундай кылып, ушул мындайча айтканда биз Камчаткаракта жашайбыз, алыс жерде. Ушул алыс жерге да келип туруп бизге ушундай кылып көңүл буруп, кыйналгандар бар экен деп ойлонуп ушундай келгениңер үчүн бизиңиз Алла ыраазы болсун, анан биз ыраазы болобуз. Эми кыскасын айтканда, бул жер жүзүндө болуп аткан кыйынчылык, ошондо кыргыз эли, жер жүзүндө элдерден сал ниетибиз жакшыраакпы, негедир Кудайдын боорордубу, бизде оор сыркоо сал азыраак болду. Илайым эле Кудай дагы колдоп жүрсүн кыргыз элин. Ошо кыргыз элинин ичинде силерге окшогон жигиттер, чакасап деп коет. Жигиттер көп болсун илайым эле. Ушулар кыргыз элин ошол жигиттер көтөрөт. Силер мындан да жакшы ишти кылганга кудуретиңер жетет. Илайым ошондой болгула, тынч болгула. Алла ыраазы болсун. Биз миң мертебе ыраазыбыз. Буну менен эле тоюнчулук болуп эле бир мындай болуп кетпейбиз. Бирок бизди көңүл буруп ушинткенин өзү бизге койсо, бир адамга бир кой союп бергендей болуп эсептелет да. Анан эми ушул жакшылыктар үчүн өнүп өсүп кеткиле илайым эле. Кудай колдосун ишиңерди, тынч аман болгула. Жалпы бу жерде тургандар да иштеринде жакшынакай каалоон ойлоп турушат. Мен ошолордун айтып элек сөздөрүнө да кошулам. Кандай жакшынакай сөздөр канчалык айтайын десең да кээде тилиң жетишпей калат. Рахмат уулум, бар болгула, аман болгула. Ушу элди ойлоп жүргөнүңөр үчүн силердин ишиңерди Кудай ойлойт. Амин.